Түрк оппозициясының өкілі Экрам Имамоглу Стамбул шаарынын мэринин кызматына расмий киришти. Өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы шаршембиде ага мандат тапшырды. Бирок президент Реджеп Тайып Эрдогандын партиясы кайра шайлоо өткөрүүгө умтулуп жатат. Бул аракет ишке ашса, Имамоглу кызматтан четтетилип да калышы мүмкүн. Нуржан Токтоназарова теманы улантат. Стамбулда 2 жума мурун өткөн мэр шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Бийликтеги ак партиянын кайра шайлоо өткөргүчү мандат бербей туруу жөнүндөгү талабына карабай 17 апрелде жогорку шайлоо комиссиясы аны Стамбулдун мэри деп жарыялады. Юстиция министрлигинде сертификат тапшырылды. Бул жараян оппозициялык партиянын тарапкерлеринин акциясы менен коштолду. Алар шайлоо акыйкат өтүп, татыктуу талапкер тандалганын айтып жатышты. Türkiye Cumhuriyeti'nde Шаарды 25 жыл бою башкарган ак партиянын бийлиги бүттү. Башкарууну демократ колго aldı. Мен абдан бактылуумун. Келечек ачык. Жаз келди. Баары жакшы болот. o yüzden çok sevinçliyim. Биз эркиндигибизди кайтарып алдык. Эми келечек жаркын болот. Биздин балдар жарыктын шооласын көрүштү. Бузулган билим берүү системасы кайра оңдолот. Начар абалдагы экономика калыбына келтирилет. Демократия өзүбүздүн колубузда. Тарапкерлеринин алдына Стамбулдун жаңы шайланган мэри Экрем Имамоглу чыгып сөз сүйлөп, демократия жана адам укуктары үчүн күрөш улана берерин билдирди. Биз демократия жана укук үчүн күрөштөн эч качан баш тарткан эмеспиз. Бул дүйнөнүн жалпы баалуулуктарын колдойбуз. Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik. Түркиянын жогорку шайлоо комиссиясы эгерде бийликтеги ак партиянын мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо өткөрүү тууралуу өтүнүчүн канааттандырса, Экрем Имамоглунун мандаты алынышы ыктымал. Бийликтеги партия тиешелүү өтүнүштү 16 апрелде жогорку шайлоо комиссиясына берип, ошол эле кезде кайра добуш берүү өткөрүү маселеси чечилмейинче Имамоглуга мандат тапшырбай турууну талап кылган. Бирок шайлоо комиссиясы президент Реджеп Тайып Эрдоган жетектеген башкаруучу партиянын талабын аткарган жок. Стамбулда кайрадан мэр шайлоо өткөрүлөбү же жокпу азырынча белгисиз. Быйыл 31 мартта болгон шайлоодо Экрем Имамоглу ак партиядан талапкер мурдагы премьер-министр Бинали Йылдырымдан 15 000 добуш күбө алган. Башкаруучу партия башкала Анкаранын мэрин шайлоодо да утулган. Борбордо оппозициялык элдик республикалык партиянын өкүлү Мансур Яваш добуштардын 50%дан ашыгына. Ал эми бийликтеги партиянын талапкери Мехмет Озхасеки 47%на ээ болгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.